Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жакында Талас шаарына 30 электробус сатып алынат. Эрмат Жумаев. Жакында Талас шаарына 30 жаңы электробус сатып алынат. Бул тууралуу облус жетекчиси Эрмат Жумаев социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында Талас шаарынын ичиндеги жана аймактардагы тургундарды сапаттуу коомдук транспорт менен камсыз кылуу максатында Ютонг компаниясынын автобустары алынат. Облус башчысы белгилегендей, электробустарды лизинг жолу менен сатып алууга президент Садыр Жапаров тарабынан 180 миллион сом каражат бөлүндү. Ютонг компаниясынын электробустары толук кубатталгандан кийин 200 чакырымга чейин тынымсыз жүрө алат. Компаниянын электробусун командабыз менен тест-драйвдан өткөрүп, жүрүү мүмкүнчүлүгүн, сапатын жана техникалык өзгөчөлүктөрүн жакындан көрүп чыктык. Электробустардын ыңгайлуулугу, кубаттуулугу жана заманбап шарттары бизге абдан жакты. Жакынкы күндөрү тиешелүү келишим түзүлүп, 2 айдын ичинде 30 электробус Талас облусуна жеткирилет. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата жаңы электробустар президент тарабынан салтанаттуу түрдө тапшырылат, деп жазды Эрмат Жумаев. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Osman Airlines авиабилеттерди расмий каналдар аркылуу сатып алууну сунуштайт. Osman Airlines авиакомпаниясы жүргүнчүлөргө билеттерди расмий Osman Airlines мобилдик тиркемеси жана www.checkit Osman Airlines Checkit KG сайты аркылуу сатып алууну сунуштады. Ишкананын маалыматында билеттерди расмий каналдар аркылуу сатып алуунун төмөнкүдөй артыкчылыктары бар. Үнөмдөө, ортомчуларсыз жана кошумча тейлөө акысыз сатып алууда билеттин баасы орто эсеп менен 300-500 сомго арзан болот. Ыңгайлуулук Osman Airlines мобилдик тиркемеси Apple Store жана Google Play'ден жеткиликтүү. Билетти бир нече мүнөттө тандап онлайн төлөөгө болот. Башкаруу, жүргүнчүлөр брондоонун статусун өз алдынча көзөмөлдөп, билетти алмаштыруу же кайтаруу процедураларын сайт же тиркеме аркылуу ортомчуларсыз ишке ашыра алат. Авиакомпания жүргүнчүлөрдү убакытты жана каражатты үнөмдөө үчүн санариптик кызматтарды колдонууга чакырды. Чучу казык арта сурады. Чүйдө аткамнер жыйындан эле иштен алынды. Президенттин Чүй облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев жергиликтүү аткамнерди жыйын учурунда кызматтан алды. Токмок шаарында эл менен жолугушуу учурунда жергиликтүү тургун үй куруп, бирок уруксат документтери архитектура кызматынан ары жылбай жатканына арызданган. Ал аткамнерлер акча сурап жатканын айтып чыкты. Ашырбаев аталган кишини дароо иштен кетирип, ал эми айтылган маалымат боюнча текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгы менен чара көрүлөөрүн эскертти. Белгилей кетсек, азыркы тапта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жер-жерлерде эл менен жолугушууда. Президент Садыр Жапаров алардын көйгөйүн жеринде чечүүнү тапшырып, бул багытта ишти аксаткандар жазаланаарын эскерткен. Ал эми элди бул жолугушууларга активдүү катышууга чакырган. Жалал Абад, Ош, Ысык көл облустарында сел жүрдү. Нөшөрлөп жааган жаандан улам 19 майдын кечинде айрым аймактарда сел жүрдү. Социалдык тармактарда Ысык көлдөгү Каракол Ак суу жолунун сел суулары каптап кеткени тартылган тасмалар жарыяланды. Ошондой эле маалыматтарда Ак суу дарыясы ташып, катар жайгашкан айылдардын көчөлөрүн жана короолорду каптаганы да айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көлдөгү башкармалыгы сел суулар Каракол шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө киргенин маалымдады. Ага ылайык шаардагы Восход кичи райондагы номер 2, номер 6, номер 9 көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө, ошондой эле Геология кичи райондагы номер 160 көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө суу кирген. Каракол шаардык жарандык коргонуу кызматы сууларды тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. 19 майда Жалал Абад облусундагы Аксы районунда да сел жүргөнү, Каражыгаш таш көмүр жолун каптаганы кабарланды. Айылдардагы ички чарбалык жолдорго да суу толгонун жергиликтүү тургундар WhatsApp тайпаларда, соц тармактарда бөлүшүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Аксы районунда таш көмүр, Каражыгаш
Чыгач-Кербен жолунун 45-48 чакырым аралыгы бир тараптуу тазалануу ачылган. Ошондой эле сел суулары Ак жол айыл аймагындагы ички чарбачылык жолдорду көпүрөнүн үстүн жеп кеткен. Селдин кесепеттерин жоюу иштери 20 май күнү улантылууда. 19 майдагы нөшөрлүү жаандан кийин Майлы суу шаарында да сел суулары жолду каптаган. Сыймык Жапыкеев жашыруун жүргөн шпион эмеспи? Кемпир-абадчылар камалганда Сыймык Жапыкеевдин аты чыгып көмүскөдө талкууланып, бирок жанын сактап калган. Былтыр күздө Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаевдер кармалганда да суракка чакырылып суудан кургак чыккан эсибизде. Бийликке каршы саясатчылар, активисттер менен Жапыкеев жакшы эле камыр-жумур аралашып жүрүп, бирок алар анга түшүп, бул гана аман соо калганы кызык бекен. Өлүм цехине койлорду баштап барган текедей башка эшиктен чыга берген образдуу көрүнүштү элестетет. Акылга алсап байкап көргүлөчү, ушул Сыймык мырза жашыруун жүргөн шпион эмеспи деп жазган Арба Кежи сайты. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды чет өлкөдө жумуш шылтоосу менен Баңгизатка тартышууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдө мекендештердин кылмыш иштерине тартылып калуу учурлары көбөйгөнүнө байланыштуу жарандарга эскертүү берди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, акыркы убакта жарандардын чет өлкөлөрдө кылмыш иштерине тартылган учурлары көбөйүүдө. Белгисиз адамдар социалдык тармактар аркылуу өздөрүн жумуш берүүчү катары тааныштырышып, башка өлкөлөрдө жогорку маяналуу жумуш сунуштап жатышат. Бирок чет өлкөгө баргандан кийин жумуш берүүчү деп аталгандар жарандарды, баңгизаттарды жашыруун таратууга, закладчик катары же тыюу салынган буюмдарды ташууга мажбурлап жатышат. Натыйжада алар чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдары тарабынан кармалышат. Ошондой эле жумуш берүүчүлөр көп учурда кыргызстандыктарга алдын ала паспорт жасатууга, жол чыгымдарын төлөөгө жана башка чыгымдарды жабууга каражат которушарын ведомстводон белгилешти. Кыргызстан Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, учурда чет өлкөлөрдө ондогон кыргызстандык жарандар кармалып турат. Атап айтканда, Беларуста 2026-жылдын акыркы 4 айында эле 10дон ашык жаш кыргызстандыктар кармалган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жарандарды чет өлкөдө жеңил киреше убада кылган сунуштарга ишенбөөгө жана мыйзамсыз иштерге катышпоого чакырды. Коркутуу, кысым көрсөтүү же кылмыш иштерине тартуу аракеттери болгон учурда кыргызстандыктарга Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине дароо кайрылуу сунушталат. Ыкчам байланыш телефону +996 999 312 002. Саясий кызматтарга убактылуу жаңы тартип киргизилди. Эми саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлегендерге 2 ишти айкалыштырууга убактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлү, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Жарлыкта мындай кызматтарды айкалыштыруу коомдук негизде болоору, башкача айтканда эмгек акы төлөнбөй турганы белгиленген. Депутат Бекешев АСАга кошумча салыкка айланып калганын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев автоунааларды камсыздандыруу мыйзамдары так иштебей жатканын сынга алган. Депутат унаалар кагышып олуттуу кырсык катталбаган учурда аларга жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерин аралаштырбай эле маселени чечүүнү 2 камсыздандыруучу компанияга коюу зарылдыгын айтты. Бекешев бул тууралуу финансы, бюджет, ишкерлик жана атаандаштыкты өнүктүрүү комитетинин 19 майдагы жыйынында билдирген. Автоунааларды камсыздандырууга милдеттендирген мыйзамды алып келгенде, унаалар кагышып олуттуу кырсык болбогон учурда 2 тараптын маселесин камсыздандыруучу компаниялар гана чечет, жол тескөөчүлөр аралашпайт деп айткан элеңер. Азыр таптакырандай болбой чыкты. Камсыздандыруучу компаниялар кырсык болгон жерге келбейт. Келсе, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкармалыктын кызматкерлери менен чогуу келишет экен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкармалыктын кызматкерлери кырсыктаган унааларды айып токтотмого кийирип коюшат экен. АСАГ автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полиси кошумча салыкка айланып калды. Жарандар жөн гана акча төлөштүп, пайдасын көргөн жок. Жарандардын жеңилдиги, пайдасы гана, камсыздандыруучулар акчасын беришпейт экен. Мындай учурда кандай болот? Европротокол кана, эмнеге аны колдонбойбуз, деди депутат. Экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова камсыздандыруу компаниялары акча төлөп берип жатышканын айткан. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлү Бактыгул Абдыжалиевдин депутаттарга берген маалыматына караганда, кагышкан автоунаалардын чыгымын төлөө боюнча Европротоколду киргизүү маселесинин үстүндө камсыздандыруучу компаниялардын ассоциациясы тийиштүү мамлекеттик органдар менен чогуу иштеп жатат. Абдыжалиев маалымдаганда, 2026-жылга карата Кыргызстанда 1,8 миллион автоунаа камсыздандырылган. Бул жалпы унаалардын 65%-ын түзөт. Булардын ичинен 35% мамлекеттик камсыздандыруу
камсыздандыруу компанияларында, калганы жеке компанияларда камсыздандырылган. Кыргызстанда автоунаага жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу 2023-жылдын 1-сентябрынан тартып толук күчүнө кирген. Амангелдиев санкцияга байланыштуу иши токтотулган компаниялар боюнча комментарий берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстандын ЮШ министрлиги санкциялык тобокелдиктерге байланыштуу ишин токтоткон 50 ишкана тууралуу кыскача маалымат берген. Ал Кабар улуттук агенттигине курган маегинде буларды айтты. Мамлекет тарабынан андай иш аракеттер жок, бирок айрым компаниялар бар. Ошондуктан биз комиссия менен байланыштабыз. Алар тобокелдиктерди айткандан кийин аны изилдеп жооп кайтарабыз. Мисалга АКШ жана Улуу Британия 51 компания боюнча айып койду. Биз изилдеп чыгып 50 ишкананын каттоосун токтотуп койдук. Шек жараткан жагдайлар бардыр, эми аны сотто далилдейбиз, деди ал. Данияр Амангелдиев өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгы үчүн батыш өлкөлөрү менен санкцияга байланыштуу диалогду улантуу зарыл экенин кошумчалаган. 18 майда ЮШ министрлиги санкциялык тобокелдиктерди жогору болгон операцияларга аралашкан деген негизде 50 ишкананын ишин бир убакта токтотуу жөнүндө буйрук чыгарылганын билдирген. Министрлик муну санкциялык тобокелдиктерди алдын алуу боюнча жаңы механизмдин алкагында биринчи аракет деп баалап, бирок кайсы компаниялар жабылганын тактаган эмес. Кыргызстандын мамлекеттик керемет банкы, Капитал банк банктары криптоактивдер жана төлөм системалары жаатында кызмат көрсөтүп, Орусиянын Украинага каршы согушун колдогон деген кине менен АКШнын Улуу Британиянын санкциясына иленген. Евро биримдигинин дипломаттары жакында Орусияга каршы санкциялардын 20 пакетин макулдашкан. Анын алкагында Кыргызстанга да металл кесүүчү станоктору жана үн, сүрөт, видео маалыматтарын берүүчү модем, шутизатор сыяктуу байланыш каражаттарын сатууга тыюу салынат. Кыргыз бийлиги батыш өлкөлөрүнүн дооматын четке кагып, соңку чаранын кесепети деле жок экенин билдирген.